Терс сандар. Бул видео сабакта терс сандар менен таанышабыз. Жана алар кандай сандар? Биз билген сандардан бул терс сандардын өзгөчөлүгү эмнеде? Аны үйрөнөбүз. Терс сандар булар нөлдөн кичине сандар. Нөлдөн кичине сандар. Кичине сандар. Бул сандарды биз күнүмдүк жашоодо аба ырайынын температурасын өлчөөдө колдонобуз. Мисалга, бул бир термометр болсун. Элестетип көрөбүз, бул бир термометр. 1, 2, 3. Ал аба ырайынын жогорку температураларын 1 градус, 2 градус, 3 градус сыяктуу көрсөтөт. Мисалга, азыркы учурда аба ырайынын температурасы 3 градус болсун. Бирок бир канча убакыттан кийин аба ырайынын температурасы 4 градуска төмөндөдү. Анда аба ырайынын температурасы канча болуп калды? Аны эсептейбиз. Аны эсептөө үчүн эмне кылабыз биз? 3 азыркы учурда 3 градус болсо, биз 4 градуска сол жака жылабыз. 1, 2, 3. 3 градус сол жака жылганыбызда бизде аба ырайынын температурасы 0 болуп калды. Анда биз 3 эмес 4 градуска төмөндөдү дегенди үчүн дагы 1 градуска 0дүн сол жагына жылабыз. Анда биз бул жерди -1 деп көрсөтөбүз. -1 бул жерде калган сандарды көрсөтө турган болсок, -1, -2, мындан ары -3, -4 жана чексизге чейин сандар уланып кете берет. Бул сандардын баары терс сандар деп аталат. Бул жерде берилген сандар терс сандардын баары нөлдөн кичине. Мисалга, -1 нөлдөн кичине, -2 нөлдөн кичине, -2 -1ден дагы кичине. Мисалга, -100 кичине -1ден деп айтабыз. Себеби эгерде элестетип көрө турган болсок, -100 градус суук дей турган болсо, бул өтө эле суук дегенди түшүндүрөт. Ал эми -1 бул аба ырайынын температурасы суук, бирок өтө деле суук эмес, бир аз суук дегенди түшүндүрөт. Минус сандарга башка бир мисал дагы көрсөтө турган болсок, мисалга менин электрондук капчыгым. Электрондук капчык. Капчык деп жазып алалы. Анда азыркы учурда, бүгүн деп жазайын, бүгүн менин электрондук капчыгымда 10 сом бар. 10 сом бар. Бирок мен бүгүн бул электрондук капчыгымдан короттум 30 сом. 30 сом короттум. Анда менин электрондук капчыгымда канча сом калды? Аны көрсөтүү үчүн дагы бир саноого сызып алалы. 0 башталгыч чекити. Анда менин электрондук капчыгымда 10 сом бар болчу. 10 деп көрсөтүп аламын. 10 сом. Мен бул электрондук капчыгымдан 30 сомду короттум. Анда 30 сомду коротконумду көрсөтүү үчүн мен бул саноогунда сол жакты көздөй жыламын. Анда мен 10 сом коротконумда мендеги акча 0 болуп калды. Мен дагы бир 10 сом колдондум. Анда бул жердеги -10 дегенди түшүндүрөт. Мен 10 сомго карызга колдонуп койдум. Ал -10. Бир эле 10 сом эмес, мен 2 10 сомду колдондум, дагы бир 10 сом колдондум. Анда бул жер -20. Мен жалпысынан бул жерде 30 сомду короттум. 30 сом. 30 сом короттум. Жана менде 10 сом бар болчу. Мендеги азыркы акча -20 калды. -20 сом. Эгерде мен электрондук капчыгыма акча кошконумда, анда мен оң жакты көздөй жылмакмын. Мисалга, бул жакты көздөй электрондук капчыгыма ушунча сом салдым же коштум, котордум дегенимде, мен оң жакты көздөй мендеги электрондук капчыктагы акчанын санын чоңойтмокмун. Терс сандар менен башка бир канча амал дагы аткарып көрөлү. Мисалга, 3 3 минус
4. Biz бул жерде аба ырайынын температурасын түшүндүргөндө дагы биздеги баштапкы аба ырайынын температурасы 3 болчу, аны 4 градуска төмөндөткөндө бизде аба ырайынын температурасы -1 болуп калган. Анда бул жерде айта алабыз 3 - 4 бул -1ге барабар. Башка бир мисал дагы жазып көрө турган болсок, 2 кемитүү 8. 2 кемитүү 8. Анда бул амалды аткаруу үчүн бир саноого сызып алабыз. Бул саноого баштапкы чекит 0ду белгилеп алабыз. Бул жер 1, 2. Бул жердеги санды биз 2ден кемитүүбүз керек 8'de. 1, 2. Biz 2'ni kemitkende biz 0'ga gelip kaldık. Бирок дагы biz канчаны кемитүүбүз керек? 6'ны кемитүүбүз керек. Жалпысынан 8'ди кемитүү үчүн дагы 6'ны кемитүүбүз керек. Бул жерде аралыктарды бирдей бөлүп алабыз. Анда бул жерде 0дөн сол жакты көздөй биз дагы 6 бирдикке жылабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бирдикке жылдык. Анда биз канчага келип токтодук? Бул жерде 0дүн сол жагындагы сандарды -1, -2, -3, -4, -5, -6 деп белгилеп алабыз. Биздин келип токтогон чекит -6'ны көрсөтүп жатат. Анда 2 кемитүү 8, ал -6'га барабар. Анда дагы бир башка мисал аткарып көрөлү. Бул жолкусунда биз -4 кемитүү 2 амалын аткаралы. Бул амалды аткаруу үчүн дагы саноого сызып алабыз. Саноогунда 0, 1, 2. Ал эми анын сол жагында -1, -2, -3, -4 жана бул саноогуну узартып алабыз. -5, -6 сандарды белгилеп алдык. Эми биз бул жерде алгач -4 санын көрсөтөбүз. -4. Бул жер -4. Биз андан дагы 2'ни кемитүүбүз керек. Андай биз сол жакка 1, 2 санга жылабыз. 2 бирдик сол жакка жылганыбызда -6'га келип токтодук. Анда -4 кемитүү 2 ал -6'га барабар деп айта алабыз. Башка бир мисалды менен дагы көрсөтөлү. Бул жолкусунда кошуу амалын аткаралы. -3 кошу 2. Бул амалды көрсөтө турган болсок, бизде бул жерде саноогубуз бар. 3гө кошобуз 2'ни. Оң жакты көздө 2 бирдикке жылабыз. 1, 2. 2 бирдикке жылып токтогонубузда биздеги келип токтогон чекит -1'ди көрсөтүп турат. Анда бул жердеги амал -1'ге барабар деп айта алабыз. -3 кошу 2 ал -1'ге барабар. Дагы бир мисал аткаралы. -1 кемитүү 2 амалын аткаралы. Бул амалды аткаруу үчүн дагы саноогун колдонобуз. Бул жерде саноогубузда биз алгач -1'ди көрсөтүп алабыз. Бул жер -1. -1'ден эмне кылыбыз керек? Кемитүүбүз керек 2'ни. Анда биз сол жакты көздө 2'ге бирдикке жылабыз. 1, 2 бирдик жылдык. 2 бирдик жылганыбызда биз 3гө келип токтодук. Анда -1 кемитүү 2 ал -3гө барабар. Эгерде бул 2 амалды бири-бирине салыштырып көрө турган болсок, бул амалдар негизинен бир эле маанини түшүндүрөт.